Кийинки суроо ушу эркектин уругу аялдын маткасына жетпей кындын ортосунда калып боюна бүтүп калыштын себеби эмнеде дейт. Бул мындай суроолор менен баягы али үйлөнө элек жаштар да көп болот да. 92-93 жылдары мен өзүмөн башыман өткөн бир окуя болду. Ошол экөө жүргөн кыз менен жигит экөө келишиптир. Ушундай этек кирим келбей калды деп. Анан УЗИден карасак, кыздын боюнда бар экен. Боюнда бар экен десем, кандай биз деген жаткан жокпуз. Биз баягынтип балыбыз этип сыртына түшүрүшүп эле жүрүшүптүр да. Азыр сиз берген суроодой болуп атпайбы? Бул спермадагы кыймылы болот. Бул активности өтө бийик болот. Жатынга жакын жерге түшсө, ошол кыймылдап отуруп, ошо жатындын чекесине илешип калып, нары кетип, оплодотворение болуп кеткен да. Сөзсүз эле сыртына түшсө деле коркунучтар болот. Ушундай эми коркунуч болуп, ошо боюнда болуп, анан айттым, эми боюнда бар экен. Сырттан дагы кирип кетет. Эми бул экөөң ата-энеңе айтып үйлөнүшүңөр керек деп. Кийин ошол 3 кыздуу болушкандан кийин да бир келип кетишти. Ошо жубайлар. Ошо жубайлар. Байке, мына биз үйлөндүк, бай сиз айткан боюнча, эми эркек балалуу болуп айтабыз деп келишкен. Кеңеш сурап. Ушундай болот. Сперматозоидин активный болот да, лукмуштай. Ошол жылып сыртка неме кылса дагы ичине кирип кеткен учурлар болот. Мен башыман өттү бул. Балалуу болуп калышы мүмкүн, сырттан неме кылганда деле сактаныш керек мындай учурда. Кийинки суроо. Ассаламу алейкум Калдарбек байке дейт. Суроом мындай дейт. Тез эле зар агыла берем, анан мурдагыдай шар чыгып кетпейт, зар акырын чыгат дейт да. Бул сууну же чайды көп ичкенденби же башка да себептери бар? Эми тез сар агыла бергени бизде цистит деген ооруда да тез сар агылат. А бирок цистит, вторичный цистит дегендер болот. Анда биринчи основной заболеваниясы башка аденома же простатит, башка оору болуп, табарсыздан сийдик полный чыкпай, анан кийин калып тез сарагыла берген учурлар да болуп калат да. Мында аденома оорусу, простатит оорусундагылар да ошентип калат. Никтурия деп коет, ночной түндөсү тез чыккан учурлар болот. Бул аденома оорусунда болот. Бул киши жашын айтпаптыр, бирок урологко кайрылып текшерилиш керек. Оорусунун артын аныктап анан аныктап турган дарыланышы керек. Кийинки суроо ошо клитор деген эмне кайсы жерде жайгашкан дейт. Бойдоктун берген суроосу. Клитор деген бул туура, булар кыздарда болот да, клитор. Мисалы үчүн клитор башында мына эркектердики деле клитордай болуп туруп, анан кийин эркектик жыныстык орган өсүп атпайбы, ошо клитордун ордуна. Эгер ошол эркектик неме болгон болсо, эркектик мүчө болуп жаралат. А кыздын немесинде клитор болуп жаралат. Бул өзүнчө эрогенный зона болуп эсептелет. Дүүлүктүрүүчү эң бийик дүүлүктүрүүчү зона аялдарда клитор болуп эсептелет. Эрогенный зона деп коет, баягы Ж клетки, П клетки деп баягы айтып атпайбызбы? Ошол дүүлүктүрүп, аялды даярдап, же кой туска жеткирип, оргазмга жеткире турган точка клитор болуп эсептелет. Эрогенный зоналардын эң күчтүүсү, мисалы үчүн анын баягы кулагы, эмчеги же башка жактары болуп атпайбы? Ошолордон 20-30% бийик дүүлүктүрүүчү точкасы бул клитор. Бул жайгашар кандай? Жайгашканда ошол жыныстык органда жайгашат. Баягы тийген жеринен уретра деп коет, ошондон жогорурак жеринде болот. Эми аны анатомияны окуган болсо, өздөрү клитор деп аякта жазылып турат, ошондон караш. Маалымат алса болот. Кийинки суроо баягы пиво ичкен мына эркектердин жыныстык органына зыян эмес дейт. Анткени азырдагы баягы ысыкта пиволор көп ичилет. Мен Европага барып келдим да, пивону укмуш ичишет экен, анан бияктагылар болсо кээде пиво зыян, тигинде мындай деген учурлар болот. Баягы пиво көп ичкенде фитоэстрогендер көбөйүп кеткен учурлар болот. Кээде фитоэстроген деп коет, женский гормондор көбөйүп кетип, эркек кишинин баягы эмчектери салаңдап, курсактары чыгып калган учурлар болот. Пиво менен да, конечно, өтө көп алектенбеш керек, бирок башка пайдалуу жактары баягы бөйрөк жагына,
келгенде же болбосо ошол пиводо болгон брожениялар ден соолукта канды тазалаган учурлар болот. Биз баягы лечение кылганда пивные дрожжи деген беребиз. Мисалы үчүн жаралар чыгып, стрептодермия же башка немелер чыкканда ошолорду пивные дрожжи назначить этебиз да. Ошо денени тазалап, канды тазалаган учурлар болот. Пивондагы определенный кээде жакшы жактары да бар. Анан баягы фитоэстрогендерди көтөрүп ийген учурлары ал эркектик немеге зыянырак жактары да болуп калат. Эми аша чаа көп ичпеш керек, өзүнүн нормасында суусундукту кандырып, бул беседа үчүн дагы бир башка кишилер менен отуруп сүйлөшкөнгө жакшы, ошолорду гана колдонуп өзүнүн дозасын ичсе, бул өтө деле зыян эмес. Туура ичиш керек да. Туура өзүнүн шарты менен. Шарты менен ичиш керек ооба. Простатит деген оору тууралуу кененирээк маалымат берип койсоңуз дейт. Простатит деген оору эми эркектерде боло турган оору. Бул простата основной секретирующий орган болуп эсептелет. Личинный зерналарды чыгара турган, анан кийин спермага да кошумча суюктуктарды чыгарып бере турган, кийин аралаштыра турган орган болуп эсептелет. Предстательный железа сезгенгенде түрлөр болот да. Буну гонорея баягындай инфекционный простатит деп коет, застойный простатит деп коет. Ошол простатиттин да көп түрлөрү болот. Эркектерде көбүнчө неме болот, учурайт простатит. Простата оорусу эми обычно 30-40 жашка чыкканда күчөгөн, 50-60ка чыкканда периуретральный железалар өсүп, аденома оорусуна алып келген учурлар болот. Простатаны карап туруш керек. Простатасыз эркек боло албайт. Простатит болуп калганда баягы половой отношениялардагы балалуу болуу мүмкүнчүлүктөрү да начарлап калат. Муну карап тура турган орган болуп эсептелет. Сезгенүү болгондо сөзсүз уролог, андрологторго кайрылып лечение кыла турган кылып туруш керек да. Рахмат. Соңку суроо. Бүгүн Кыргызстанда ошо урология жаатында кайсы оорулар кеңири жайылтылган дейт да? Эми урология боюнча бизде Кыргызстанда мочекаменный болезнь деп коет, таш оорулары, бөйрөктүн таш оорулары көбүнчө экологиянын начарлап кеткенине байланыштуу таш оорулары менен көп кайрылышат. Анан күнүмдүктө мына азыр айткан простатит менен да көп келишет. Анан кийин жыныстык быстрое семяизвержение деп коет. Тез бүтүп атам, тийип тийбей, тигинтип атам, мынтип атам деп ошолор менен кайрылышат. Алардын баардыгы анализделип, ошол оору менен сүйлөшүлүп, анан дарылана турган, дарыланып айыга турган оорулар көп болуп атат. Ошол бөйрөктөн баштап простата, жыныстык органдардын оорулары дагы көбөйүп кетти. Азыр тестостерондордун, гормондордун дисбалансынын оорулары көбөйүп кетти. Тукумсуздук дагы өтө жогорулап баратат. Себеби ошол убагында кичинекейинен балдар каралбай, жакшы эркек балдар жакшы каралбай, криптаркизм, уруктардын активдүүлүгү ылдыйлап кеткенине байланыштуу ушул боюнча көп кайрылып атышат. Тукумсуздук боюнча ушундай оорулар көп да урологияда. Кийинки дагы бир суроо бериле турган болуп калды. Бир жумуртка мөйдө жайгашып калган. Депте бул эмнеден? Бул ошол көбүнчө жумурткалар жумурткада турушу өзү ошо определенный бир температураны бер кармап турат да. Жылуулук болгон учурларда ылдыйга түшүп турат. Мышцы кремастер деп коет. Кремастерный мышцалар болот, атайын жумурткаларды кармап туруп, суук болсо өрүдө тартып кетет. Ысык болгондо кайра, мисалы үчүн машинелерде радиатор сыяктуу функцияны аткарат да, муздатып,
Ал эми сол жумурткасы бийигирээк болгон учурлар көп болот. Себеби ошо мышцы кремастер кыскараак болуп, өйдө тартып кеткен учурлар болот. Бирөө ылдый, бирөө жогору болуп, ал андан чочубаш керек. Демек мунун коркунучу деле жок. Коркунучу жок. Организм керектүү учурда ошо мышцы кремастерге определенный бир информацияны берип, ал кой берип, ылдый түшүп турат. Керектүү учурда жогорулап турат. Бирөө жогорураак болуп калса андан эч нерсе болбойт. Көп деле көйгөй жаралбайт да. Физиологиялык эле процесс болуп эсептелет. Калдарбек Кожоевич, атайын убактыңызды бөлүп ушу биздин окурмандарга эң баалуу керектүү кеңешиңизди берип, жооптор берсин. Чоң рахмат ишиңизге ийгилик. Эч нерсе эмес. Адрес. Дарегиңизди айтып койсоор. Дарегибиз Бишкек шаары, Лагвиненко көчөсү, Лагвиненко 32. Жибек жолуна жакын жерде жайгашканбыз, Лагвиненко 32. Телефон 0555 00 49 52. Городской иш графигиңиз канчадан канчага чейин? 7:30-дан кечке 6-7-ге чейин иштейбиз. 7:30-дан баштап 6-7-ге чейин иштейбиз. Рабочий телефонубуз бар 0312 88 88 76. Кайрылса жардам берип, дарылаганга жардам беребиз. Рахмат.